5 каналдын түз эфиринде 27 февралда Бишкек шаарынын номер 27 1 май жана номер 29 Сверлов бир мандаттуу округтарынан жогорку кеңештин депутаттарын тандоо боюнча кайра шайлоо алкагында ат салышып жаткан талапкерлердин дебаттары башталууда. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Берүүбүз учурда 5 каналдын Facebook социалдык тармагындагы расмий баракчасында дагы түз чыгып жатат. Анда эмесе бүгүнкү дебаттык аянтчага Борбор калаанын номер 27 1 май шайлоо округу боюнча ат салышып жаткан талапкерлер чакырылган. Катышуучулар менен тааныштыра кетсем, саламатсыздарбы? Искендеров Элман Кадырович, Мамбет Садыков Азамат Нурбекович, Токтогожоев Талайбек Самудинович жана Капаров Чыңгыз Капарович. Саламатсыздар дагы бир жолу студиябызга кош келипсиздер. Андан сырткары бүгүнкү дебатка Тотонов Нурбек Темирбекович дагы талапкер чакырылган эле. Тилекке каршы бул талапкерибиз дебатка катышуудан баш тартты. Анда урматтуу дебаттын катышуучулары, дебатыбызды баштаардын алдында кыскача эрежелер менен тааныштыра кетсем, бул дебаттык талкуунун алкагында ар бириңиздерге 15 минута берилет. 15 минуттан биринчи 2 минута өзүңүздөрдү ошондой эле программаңыздарды шайлоочуларга тааныштырууга берилет. Андан кийин биринчи бөлүккө өтөбүз. Биринчи бөлүктө сиздердин ар бириңиздерге 6 минутта каралган. Мында модератордун алып баруучудан суроолор болот. Андан кийин биз экинчи бөлүккө өтөбүз. Экинчи бөлүктө талапкерлер бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Жана акыркы 1 минутада сиздер шайлоочуларыңыздарга кайрылуу жасасаңыздар болот. И, уважаемые кандидаты и телезрители, на официальном языке также вкратце озвучу наши условия теледебатов. Сегодня каждому из вас будут предоставлены по 15 минут. Из них первые 2 минуты дается на приветствие и в завершении 1 минута на обращение к своим избирателям. Кроме этого, у нас предусмотрены 2 раунда. Из них первый раунд будут вопросы от модераторов. Далее также 6 минут у вас дается. Здесь вы можете задавать вопросы друг другу. И в завершении, как я уже озвучила, прощальное слово, то есть обращение к своим избирателям. Ответы вы можете давать как на государственном, так и на официальном языках. Анда эмесе дебатыбызды баштасак, алдыңыздарда турган монитордон канча убактыңыздар бар экендигин баамдап турсаңыздар болот. Эскерте кетсек, бир бөлүктөн экинчи бөлүккө убактыңыздар өтпөйт, андыктан убактыңыздарды үнөмдүү пайдаланууга чакырабыз. Башында белгилегендей 1 мүнөттүк кириш сөз. Элман мырза, сизден баштасак. Саламатсыңар. Биринчи сөзүмдү мен расмий тилден баштасам деп ойлодум эле. Здравствуйте, уважаемые жители Первомайского района города Бишкек. Я Искендеров Элман Кадырович, мне 42 года, жена, 2 детей. Имею 2 высших образования. Более 15 лет я проработал в органах правопорядка нашей страны. Последние 5 лет я работаю в сфере ресторанного бизнеса. Также на протяжении последних 2 лет мы занимаемся разведением племенного, в общем, в сфере племенного овцеводства. Решили поддержать наших отечественных производителей, которые вывели нашу местную породу арашан. Город Бишкек, как всем нам известно, это наша визитная карточка нашей страны. Это культурный, образовательный, политический центр. Все наши проблемы, которые имеются в городе Бишкек, все общеизвестны. Это смог, это бродячие животные, разбитые дороги, нехватка учителей, школ, детских садов, больниц. Знаете, это все решаемо, эти все проблемы решаемы, если грамотно распределять поступления в казну. То есть по имеющейся информации, значит, 70% налогов от Бишкека, от общереспубликанского бюджета, это бюджет составляет бишкекский. И эти все, значит, налоги распределяются по всей стране. В связи с этим, значит, предлагается, если я стану депутатом по Первомайскому району, у меня есть несколько вариантов решения этой проблемы. Значит, надо сделать так, чтобы бишкекские деньги направлялись в ОГУКС. У вас 8 секунд осталось. В общем, надо правильно распределять налоги, чтобы основная часть налогов оставалась в Бишкеке. Рахмат Элман мырза, кийинки кезек Азамат мырза, сизде 1 минута. 2 минута кечиресиз. Добрый вечер, уважаемые избиратели Первомайского района. Меня зовут Мамбет Садыков Азамат Нурбекович. Мне 33 года. По образованию я юрист, также являюсь управленцем и предпринимателем.
Моя программа состоит из нескольких пунктов. Самый главный из них – это независимость, энергетическая независимость. Для того, чтобы добиться энергетической независимости, я предлагаю построить в Кыргызской республике атомную электростанцию. Это позволит нам решить вопрос с нефтепродуктами, с импортом нефтепродуктов, позволит решить вопрос со смогом. Мы сможем выиграть время для того, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, то есть ветряную и солнечную энергию, также водородную. Самое главное, у нас сейчас снижается количество воды в ГЭС Токтогульской, как вы с тревогой за этим наблюдаем. Этот вопрос также будет решен, потому что атомная электростанция позволит нам экономить воду, использовать ее для питья, для поливной воды, что сейчас очень актуально, и делиться с соседями, что в то же время улучшит нашу дипломатию. Вот. Далее у меня есть идеи по образованию. Я считаю, что время стремительно сейчас меняется, но наше образование осталось в прошлом. Предлагаю сократить количество учебных часов, домашние задания, вместо них заменить на предметы по выбору и по возможностям школы. Я уверен, что это можно сделать, у меня есть наработки, мысли, и мы будем выпускать действительно образованных детей. Вот. 20 секундыңыз бар, қолдыңыз басым мырза. Далее у меня есть идеи по питанию, то есть как укрепить здоровье населения страны. Все это вы можете, со всей программой вы сможете ознакомиться на сайте azamat.kg. Так как время ограничено, я благодарю вас за внимание. azamat.kg. Спасибо вам большое. Таалайбек мырза, кезексизде кириш сөз 2 минута. Алдыңыздағы монитордон вакытыңызды карап турыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи май районунун тургундары, урматтуу шаардыктар, менин атым Токтогузбаев Таалайбек Самыдинович. 1 май мандаттуу номер 27 жогорку кеңешке депутатына талапкермин. Шаарда турганыма быйыл где-то 37 жылдын бир жүзү болду. Суу чарбасынын инженери жана экономист деген кесиптин ээсимин. Ошондой эле коомдук саясий иштерде дагы көптөгөн тажрыйбаларды топтой алдым. Тактай кетсе мына Темир Тулпар коомдук бирикмесин түптөп, шаардагы көгөйлүү суроолорду көтөрүп, мектеп, бала бакча, канализация, жол маселесин көтөрүп келгенбиз да. Бул көгөйлөрдү жөн эле айтып кетпестен уларды да чечип келгенбиз. Мына 2015 жылы шаардын мэриясынын жана өкмөттүн башчылары менен Патриция Лумуму көчөсү такыр машина жүргүз болуп калганда ошол суроону көтөрүп биздин коом менен биргелешип ошол жолду мына бүтүрүп жакшынакай кылып татынакай кылып жүргүзүп койдук. Ошол жерде канализацияларды жүргүздүк. Анан коомдор менен бирге маңдай терибиз менен ошол жерде 1 май районундагы 83 мектептерге дагы колдон келген жардамыбыздарды берип, көп иштерди жасап жүрөбүз. Анан эми шаарда боло турган болсо, көп көгөйлүү суроолор бар да. Анан баары эле ушуга чейин айтылып келип атат. Анан бир жөнөкөй бир маселелерден бири мына экологияны кантип чечсе болот депчи. Мына шаарыбызда акыркы 3 жыл, 4 жылда ушундай бир аба ырайы бузулуп, жашоо шарттары, ден соолуктарына биздин шаарыктарга аябай чоң ыңгайсыз нерсе. Вакытыңыз аягына келип калды. Рахмат сизге. Чыңгыз мырза, бериш сөз, монитордон вакытыңызды карап байкаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы кыргызстандык мекендеш жердештерим. Жана Бишкек шаарында 1 май районунда жашоочулары. Мен Чыңгыз Капаров, жашым 37-де. 3 жогорку окуу билимдин ээсимин. Кудайга шүгүр, студент кезимде стипендия алып окуган жигиттердин биримен. Жокерге да баргам. Урматтуу мекендештер. Мен саясатта бир аз көрүп, аралашып, иштеп да көрдүм. Жогорку кеңеште 5-чакырылышта бир депутаттын жардамчысы, андан кийин советники, андан кийин азыркы президент Садыр Нуркожоевич менен чогуу иштешип куугунтук жеп да калдым. Кыйынчылыгын да көрдүм. Анан кийин президенттин иш башкармасында экономист болуп да иштедим. Партияда жетектедим, Жаштар партиясын. Урматтуу жердеш мекендештерим. Мен эмне үчүн баратам саясатка? Бул жогорку кеңешке баратканда азыр биз койкойтуп программа жазып койдук. Жок. Программаны бул президентке салышканда жазыш керек болчу. Туура жаздык, баарыбыз окшош.
же өкмөткө бараткандар. Жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу орган. Ооба биз сыртта жүрүп чындыкты талап кылып айтат экенбиз, иллюстрация деп, тилекке каршы көптөгөн көйгөйлөрдү айтат экенбиз. Колубузда ыйгарым укук жок болгондон кийин эч нерсе кыла албайт экенбиз. Ошондуктан урматтуу жердеш, мекендештерим, 1-май жашоочулары, районун жашоочулары, ушул шайлоодо туура, татыктуу адамды тандашыңыздарды мен сиздерден суранам. Бүгүн муну алам, же тигини кылам деп айтыштан алыспыз. Мен айдагы асманды алып бере албайм, күндү алып бере албайм, бирок так туура элим үчүн так иштеп берем деп сөз берем. Адилеттүүлүк тарапта болом. Ооба биз эмне үчүн? Мынакей быйыл 94 жыл болот. Бир тарыхты айта кетейин. Биздин аталарыбыз кыргыз мамлекетин түптөйбүз, эгемендүү мамлекет кылабыз деп жүрүп көзөтүп кетти. Мен дайым айтып келем, ал аталарыбыз менен сыймыктанам. Бул мына менин курагымда тылган. Бул Жузу Абдрахман, Касым Тыныстан. Чоң рахмат, убактыңыздар аягына жетип калды. Ата эмес урматтуу талапкерлер, биз кийинки бөлүккө өтөбүз. Анда башында биз белгилегендей алып баруучудан суроолор болот. Ар бириңиздерде 6 мүнөттөн убакыт болот. Анда эмесе биринчи суроомду узатсам, учурда сиздер ушул 1-май району боюнча ат салышып жатасыздар. Азыр ушул райондун жашоочулары абдан кызыгуу менен байкап жатат болуш керек биздин дебатты. Албетте Бишкек шаарынын өзүнүн аткаруу бийлиги бар, өзүнүн бюджети бар. Бирок дал ушул райондун жашоочуларынын добушу менен сиздер жогорку кеңешке депутат болуп барып калышыңыздар мүмкүн да. Андыктан суроом, учурда ушул Бишкектеги 1-май району боюнча сиздер кайсы көйгөйдү эң орчундуу деп айта аласыздар? Жана аларды чечүүнүн кандай конкреттүү жолдорун сунуштайсыздар? Элман мырза, сизден баштайлык. Şu 1-May rayonu 2'ye bölünüp etken, bu Borbor Center, jana 15 jan konuş bar eken. Biz barıp oşol 15 jan konuşlardan көйгөйлөрүн карап, сурап, таанышканбыз. Oşol 15 jan konuştun көйгөйлөрү бирдей эле экен. Мурдатан алынган участкалары мыйзамдаштырылыптыр. Ошолорду биз барсак мыйзамдаштырабыз. Андан тышкары жолдор, кышыбы, жайыбы, дайыма баткак. Ошо жолдорун жасаш керек. Жолдорун жасаш керек, ошолордун эң орчундуу маселелердин бири ошо жолдор, мыйзамдаштырылбаган жерлер, мектеп баягы эле. Освещение. Ошол анан Бишкек шаарынын 1-May району Борбор болгондуктан анча-мынча маселелер азыр чечилип атыптыр, бирок мен ойлойм, ушу азыр эң негизги маселе бул Жебек жолу көчөсүнүн ылдый канализация жок экен. Жалгыз эле 1-May районунда эмес, ушул Жебек жолунан ылдый болгон Ленинский район бар, Первомайский, Свердловский райондордун ылдый жагында ошол олорго канализацияга муктаж экен, канализация керек экен. Жана ошондой эле жолдор жогорку жакта белгилеп кетсек, бияктагы болгон көйгөй азыркы убакытта көрүп атасыңар, маалым элерде жаңылыктар болуп атат, машина коюп кетти тазалыктын ишкерлерин. Ошол себептен мен ойлойм, бул государственный частный партнерство кылып туруп, бул деген менчик ишемелерге бериш керек. Ошондо алардан уже тазалыктагы алар менчик болгондуктан акча түшкөндөн акчаны чөнтөгүнө салбай, уже элдин көйгөйүн чечип башташат. Уже автоматизаштырылат. Ошол маселе эң орчундуу деп ойлойм. Анан баягы эле мектеп, бала бакчалар. Мектеп курулса деле азыркы эң негизги проблема жакшы билимдүү мугалимдер. Жетпей атыптыр мугалимдер. Ошо мен ойлойм, мугалимдерди дагы докторлор да кылып квалификация коюш керек. Аларды аттестацияны өткөрүш керек. Анан алардын эң биринчи мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек. Ансыз ачкан мугалим билим үчүн ойлобойт, балдар үчүн ойлобойт. Ошондуктан эң негизги биздин максат ушулардын айлыгын көтөрүү. Жакшы. Жооп бердиңизби? Жок, алардан тышкары дагы докторлор дагы бар. Эскерте кетейин, 3 суроо болот. Жалпысында сиздерде 6 минута бар, ошого карап үнөмдүү. Мында ошо эң орчундуу маселелер ошолор деп эсептейм. Жакшы. Анда эмесе Азамат мырза кезексизде ушул сиз ат салып жаткан 1-May районундагы эң орчундуу көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн кандай конкреттүү жолун сунуштайсыз?
Можно попросить на русском повторить вопрос? Да, конечно. Для жителей. Какие самые актуальные вопросы от Первомайского района вы можете сказать и конкретные пути их решения? Хорошо, спасибо. Встречаясь с жителями Первомайского района, я пришел к выводу, то есть, в принципе, я это знал давно, как видя, сколько там, больше десятка мэров, там, акимов, квартальных домкомов, общаясь с жителями, я пришел к выводу, что дело не в том, знаем ли мы проблемы или нет. Мы все их знаем. Это дороги, электричество, свет, там, больницы, школы. Почему ничего не меняется? Почему все остается в таком же низшем уровне, и то еле функционирует, еле дышит? Потому что народ этим довольствуется. Нет примера хорошего. Когда мы видим, что в частных школах начинают хорошо обучать, то госшколы тоже пытаются потянуться к этому. Когда мы видим, что появляются частные клиники, которые отлично работают, в них хорошо лечат, УЗИ-аппараты хорошие стоят, то и в госклиниках понемногу это подтягивается. Я как народный представитель за короткое время, то есть я опираюсь на свой опыт менеджера, долгие годы я работал менеджером и являлся всегда топовым эффективным менеджером. Могу сказать, что здесь самое главное слово — это просто эффективность. То есть мне хватит характера, дисциплины, эффективности, чтобы как народный представитель в каждом деле, самом приоритетном, я буду показывать личный пример. Могу разобраться в любом вопросе. То есть, к примеру, если строят дороги, я разберусь полностью в технологии от и до, в стандартах, как она строится, документах. Быстро пойму, кто из экспертов достоин, и с ними уже вместе мы по каждому участку будем обозначать ответственных, скажем, получим, например, качественную велодорожку. В этом году для города, кстати, выделяется рекордное количество денег. Рекордное за последние годы. Точные цифры боюсь соврать, потому что там есть распределение, но в этом году самое главное — эффективно распределить эти средства. Не нужно придумывать на данный момент, нужно будет просто эффективно проследить, чтобы дороги уложили ровно по технологиям, чтобы потом там не было ям, на которых мы будем там ходить по тем же лужам. У меня в телефоне там куча просто фотографий всех улиц, где ремонт уже сделан, но какой смысл, если там лужи, если освещение плохое, если, получается, просто потратили деньги. Через год нам придется снова ремонтировать эти дороги. По поводу образования и медицины, тут вопрос намного более сложнее, потому что вложения требуют больших вложений. В ближайшее время не предвидится финансирование. Но у меня тоже есть идеи, принцип один и тот же. Если показать лидерство, конкретный уровень, который в голове у меня есть, конкретные наработки есть, к примеру, это цифровизация. То есть не на словах, как сейчас говорится. Небольшой командой уже готовы есть приложения, которые мы можем сделать. Как? Я работаю с бизнесом, то есть около 100 компаний, которые я за последнее время помог запустить. То есть бренды. И понимаю, к чему нам нужно стремиться, как этого достичь. То есть просто конкретно инженерный, структурированные, эффективные планы есть. Не нужно ничего придумывать, нужно просто действовать эффективно. В принципе, все. Спасибо вам большое. Талбек мырза, Биринчи Май району боюнча эң орчундуу деп кайсы көйгөйлөрдү эсептейсиз жана аларды чечүүнүн кандай жолдорун сунуштайсыз? Биринчи Май району болсо, бул Кыргызстандын жүрөгү да, бул Бишкектин да жүрөгү экен. Анан бир маселени азыр аягына чейин чыгып коеюн, жана экология боюнча биз айткандан кийин анын дагы чече турган жолун айтып кетишибиз керек да. Себеп дегенде бизге буга чейин келген чейин бул трибунада көптөгөн маселелердин баарын айтып келишет, а чечүү жолу бул кыйын экен да. Анан эми биз депутатка барып калсак, ошо чечүү жолун дагы айтып кетишибиз туура деп ойлойм да. Ана экология деп айтып атабыз, мына Кыргызстанда канча деген мең машина бар. Ошону мына былтыр жана катализаторун бүт чечип алышты. 90% Бишкекте катализатору жок. Бул деген канча деген ууз заттарды бөлүп чыгат машинеден. Ошонун баары тең биздин шаардыктар дем алышат. Канча деген ден соолуктар, канча деген кичинекей балдардын ден соолуктары кетип атат. Ошону токтотуп коюш үчүн мына ушул законду киргизиш керек. Мына 7 жыл мурун мен ушу жогорку кеңешке кайрылып, ушул законду киргизе албай келдим. Анан эми ушул законду киргизсек, экологиябыз биздики оңолот деп ойлойм. Экинчиден, курулуш маселеси боюнча архитектураларда көп башаламандыктар бар.
мына шаарда кечээ күнү өтүп, Южный магистралдын өдө жагында кабат-кабат үйлөр салынып атат. 14 этаж, 15 этаж. Бири-бирине жанаша салып койгон. Ал жерде аба да өтпөйт. Ошо өдө жакта кеткен абалардын баары тең шаардагы түтүндөрдүн баары тең тазалап турат эле да. Анан мектеп жөнүндө айтып атышпайбы? Мына мектеп, больница, бала бакча депчи. Ошо маселени чечсе да болот. Жанагы үйлөр салып атпайбы? Бул чоң компаниялар. Канча квартира салды? 300 квартира салдыбы? 500 квартира салдыбы? Ар бир квартирада 2ден окуучу болот. Ошондо квартирасын эсептеп туруп, мамлекет буга жүктөп коюш керек. Бир мектеп саласың ушул жерге. Бул жерге бир бала бакча саласың. Бул жерге бир поликлиника саласың депчи. Ошондо мен ойлойм да көйгөйлөр чечилет. Чоң компаниялар үйлөрдү салат, ар кандай жолдор менен өздөрүнүн эмесин толтурат капчыгын. Элдер болсо мектеби жок, баягы бойдон эле көйгөй менен калып кетип атышат. Анан бирден бир маселе бар бизде, мына таштандылар көрүп атпайсызбы? Канча жылдан бери көйгөйлөр келип атат. Ошо таштандылар гектарлап сыртта жатат. Ошолорду чечүүгө мына мен бир компаниям бар азыр. Швецияда, Шведте Сисаф деген. Мына ал компания менен сүйлөшүп, эгер биздин мамлекет ошол биздин компанияга макулдугун бере турган болсо, алар эртең күнү келип бул жерге өздөрүнүн заводдорун салып, таштандылардын баарын тең алып, тазалап кеткенге булардын болгон мүмкүнчүлүгү бар. Пока ошол. Жакшы, рахмат, Чыңгыз мырза. Ушул эле суроо. Түшүндүм. Сиз азыр бир сурооңузга 6 мүнөт жооп берсек болобу же 3 суроого? Жалпысынан 6 минут. Жалпысынан 6 минута. Ошондо болжол менен ар бир минуттага бир 2 минуттан тегерегинде жооп бере алышты да. Эми мына мен Бишкекте турганыма 21 жыл болот быйыл. Биздин Кыргызстандын жүрөгү бул Бишкек. Столицабыз, борборубуз. Анын ичинде элитный район деп айтылат, 3-4 райондан Первомай, 1-май району. Анан мен байкелердин бу атаандаштарымдын айтканына, туугандардын айтканына кошулам. Эми мен өзүнчө да айтайын. Мына Бишкек шаарында 1.300.000 чукул киши турат. Жашоочу. Базар болуп кетти Бишкек. Бишкек шаарынын мэриясынын бюджети, бир жылга бөлүнгөн бюджет 10 миллион сомдон ашык бөлүнөт. Биз аны азыр муну кылабыз, тигини кылабыз деп айтыш кыйын. Но жогорку кеңешке айтып атпайм, бул мыйзам чыгаруучу орган деп. Ошол мыйзам кымтыксыз, таза мыйзамдар, эл үчүн иштей турган мыйзам чыгар, анан контролдо. Маселен, иштебеген мэрлерди, акимдерди, айыл өкмөт жетекчилерин мыйзам менен камчылап иштетиш керек. Элге эмне керек? Элге татыктуу ошол больница көрүнсө, больницасы, ФАБы керек, мектеби керек, пенсиясы, пособиясы керек, туурабы? Бишкекте базар болуп кетти деген кандай? Шагыратып көрүнгөн жерге бизнесмендер кафе салат, уруксаты жок. Шагыратып домдорду салат. Мына эмне болот акыры? Мен ошол жаңы студент болуп келгенде, эми мурункусун билбейм, Фрунзе кезин. Анда биз бала элек кичине парктар көп болчу. Мына Ататүрк парк деп айтайын. Талкалап атып акыры олигархтардын бир жашаган жерин айланып калды. Бүт мыйзамсыз. Мунун баарын тартипке келтириш керек. Аны үчүн жогорку кеңешке барганда ошол керектүү мыйзамдар жазып, жана талапты жогору коюш керек. Анан айта берсек көп, мен ушул жашоочуларга да айтар элем. Мен эмне үчүн саясатка баратам? Эми бул байкелердин кайталап баарыбызга окшош да. Биздин негизгиси эле жалпы Кыргызстан боюнча депутат болосуңар, туурабы? Коррупционерлер, ошол этаж салган, кафе салган, башка кылганын баары коррупционерлер кылмыш иши козголот. Мына канча мэрге козголду. Кайра ичип жеп алып эле кайра түрмөдөн чыгып атат. Демек, аларга мейли чыгарсын, бирок мыйзамга киргиз. 10 жылдан, то есть 15 жылдан 25 жылга чейин сыртка чыгаргандан үй түрмөдө жүрүп, мамлекеттик кызматка барбагыдай мыйзам жазып иштеп чыгар. Анын үй бүлөсүнө, бала бакырасына, шаардык кеңештин депутаттарына да, жогорку кеңештин депутаттарына да, мэр, аким, губернатордун баарына себеби кийинкисине сабак болсун. Антпесе мындай иш токтобойт. Системаны жок кылышыбыз керек. Анан Бишкекке
чоң бір елге пайдасы тұрған имараттар салдырыш керек. Мысалы үшін башқа улуттардың өкілдері салып атпайбы? Алар ошону менчиги болуп калат. Маселен, Түркиянын лидери Ататүрк аталган Мустафа Кемал, ал биринчи могул жерге имарат саласың, бирок 5 жыл, 6 жыл, 10 жылга чейин салыгын төлөбөйсүң, бирок бир да сом мамлекетке калат деген. Мисалы BFA Center сыяктуу башкага биз ошондой дейм, үчүн ишке ашырбайбыз. Себеби, мунун себеби бийлик башына өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңешке депутаттар жалаң бизнесмен, олигарх, сабатсыз, коркоктор келген үчүн ушундай акыбалга келип калдык. Айта берсек көп. Эми урматтуу мекендештер, сизге азыр 3 суроо бердиңиз, кыскартайын. Сурооңуз бар, рахмат. Сүйлөй берсем болобу же кыскартайын? Бул өз эркиңиз. Алып баруу жадан 3 суроо берилет, бирок эгер башында бардыгын колдонуп калсаңыздар, кийинки суроолоруңузга жооп бере алам. Урматтуу мекендештер, жалпы ошо кыргыз мамлекетинде жашаган жарандар, биз 80ден ашык улуттун жашайт бизде, баарыбыз бир мекенде жашайбыз. Ушу мамлекетибизди сактап сүйөлү. Маселен, курттар жүрөт дүйнө жүзүндө 70 миллиондон ашык, уйгурлар жүрөт 40 миллиондон ашык, дунгандар жүрөт 20 миллиондон ашык. Бирок биз 6 миллиондон ашык кыргыздын бир кыргыз болсок дагы көз каранды деген статус бар. Эгемендүү мамлекетпиз. Ошону сактап калыш үчүн таза, билимдүү, мамлекет үчүн жүрөгү менен күйгөн адамдарды тандаңыздар. Анан баягы эптеп бизнес кылгандарды, чоң бизнес кылгандарды шайлабагыла. Мен ачык айтайын, алар силердин кызыкчылыгыңарды ойлобойт. Жогорку кеңешке барат, өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Анан кээ бир азыр эл дагы кайдыгер болуп калды. Жогорку кеңешке барганда бир-эки депутат кээде анда-санда бир сүйлөп койсо, бул дерски сүйлөп койду, бул минтип калды деп. Жок, алар иштеш керек. Ошого майда чүйдөгө маани бербеңиздер. Жооп бере албай калат окшойт, эгер азыр уланта берсеңиз. Анда кийинки суроого өтө берсем, уруксат берсеңиздер. Анда эмесе кийинки суроо сиздердин пикириңиздерде. Учурда биздин өлкөдө иштеп жаткан кайсы мыйзамдар же мыйзам өзгөрүүгө муктаж же балким сиздер таптакыр макул болбогон мыйзам долбоору бардыр. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. И на русском давайте также озвучу. На ваш взгляд, вот из ныне действующих в нашей стране законов, какие законы, может быть, они подлежат изменению или вовсе, может быть, вы не согласны с каким-то законом? Чыңгыз мырза, мындай сизден баштасак? Туура айтасыз, эң жакшы көптөгөн мыйзамдар бар. Эң биринчи мен жогорку кеңешке барып калсам, жанагы срок давности дегенди жокко чыгыш керек. Себеби кылмыш кылгандан кийин 10 жылга чейин унчукпасаң, 10 жыл өткөндөн кийин ага кылмыш козголбойт дейт. Бул адамдын күлкүсүн келтирет. Европада 90-100гө да чык. Кылмыш кылдыңбы, мыйзам алдында жооп бересиң. Мына ушундай бир байлар, олигархтар келип алып, ушундай мыйзамдарды киргизип койгон, мындай болбойт. Анан жана айтып атпаймынбы? Жогорку кеңеште ошо мыйзам чыгарчу орган, ошолор жазган мыйзам менен мамлекет жашайт. Эл аралык келишим деген болот. Анан ошол жерде көбүнчөсү мыйзам жазганды билбейт. Тилекке каршы мына бүгүн дагы экс-депутат келмек экен, бирок келбептир. Мен атайын ошон үчүн келгемин. Себеби ушул 2010 жылдардан бери келаткан депутаттар бирөө дагы жыргат мыйзам жазган эмес. Бизде 3800дөй мыйзам бар. Анын көбүн мурунку депутаттар жазган. Анан эми аны да карап көрүп туруп ошого жарашка өзгөртсөк болот. Көптөгөн көйгөйлөр бар. Мыйзамдарда дагы өзгөртүп, түзөтүүлөр киргизип, анан элибиз үчүн иштей турган. Жана мен айткандай, соттолгондорду мамлекет кызматка жолотпой тургандай мыйзам иштеп чыгыш керек. Эң негизгиси биринчи срок давности деген алып салыш керек. Жана салык, башка бүт барын өзүнүн мыйзамы бар да. Убактыңыз аягына чыгып калды. Тилекке каршы Чыңгыз мырза, эрежелерге башласак, тилекке каршы убактыңыз аягына келип калды. Ошондуктан убактыңыздарды болушунча үнөмдүү пайдалансаңыздар. Талайбек мырза, ушул эле суроо сизге, сиздин баамыңызда ушул бизде иштеп жаткан кайсы мыйзамдар өзгөрүүгө муктаж же сиз таптакыр кайсыл бир мыйзам менен макул эмес? Рахмат. Эми азыркы жазылган мыйзамдын баары эле жакшы, бирок иштебейт баары теңчи. Көбүнчөсү чийки жазылып калган. Анан эми мисалы Союз убагында жазылган мыйзамдын баарын алып көрсөк, көбүнчөсүн жокко чыгарып, кайра реформа кылып, кайра программаларды түзүп отуруп, азыр мыйзамдын баары тең башаламан болуп калды. Кайсы мыйзам менен иштешти өздөрү эле билбей калды. Анан мен илгери жакшы жазылган Союз убагындагы мыйзамдар бар эле. Мына мисалы алыс барбайлы, ушу мектепти алып өтөлү. Мектептеги мына мугалимдер азыркы деңгээли кандай? Мисалы мурун деңгээли кандай эле?
ошол эле деңгээлге алып келсек мугалимдерди, ошолордун баркын көтөрүп, статусун көтөрсөк, ошондо биздин балдарыбызга билим жугат. Анан азыр мыйзамды балдарды кичине катуураак сүйлөп койдуңар, катуу айтып койдуңар деп, мына кечээ күнү 30 жылдык тажрыйбасы бар мугалимди жумуштан айдабейди. Анан кантип, анан бизге билим жугат балдаргачы. Анан билим болбосо, кадр дагы болбойт биздечи. Мына кадр системасына дагы биз өтө аксап атабыз. Анан көрүп атпайсызбы, кадр начар болгондо дагы кошуна мамлекеттер дагы ошого жараша биздин мамлекетке дагы көз караштары башкача болот экен. Кадрларыбыз күчтүү болгондо биздин кошуналарыбыз, ички саясатыбыз, сырткы саясаттарыбыз дагы өз угуна түшүп, жакшы бир жолдо жүрмөкпүз да. Анан биринчиден ошо өзүбүздүн билимден баштап, жакшы кесипкерлерди даярдап, анан өссөк, жакшы закондор жазылат эле, мыйзамдар жазылат эле, анан ошолор жакшы болуп аткарылат эле. Мен кыскасын айтканда, убакыттар болуп атат. Жакшы, рахмат. Азамат мырза, кезексизде тот же вопрос. На самом деле законов у нас очень много, но как я даже так в шутку жителей спрашиваю иногда, а вы читали Конституцию или читали там такой-то закон? И горожане в основном признаются, что даже Конституцию не читали. То есть я считаю, это нормально на самом деле. Люди не обязаны все знать законы. Конкретно по вопросу, я 10 лет назад был помощником депутата, ну, на общественных началах, и знаю работу, в принципе, депутата. Первые шаги это будет, я бы хотел изменить немного законодательство по питанию, потому что это сразу повлияет на здоровье всего населения. Очень простые изменения. Далее я бы изменил законодательство по образованию, домашнее образование, потому что сейчас дети умнее взрослых. Вот это прям факт. Я не могу использовать в агитации несовершеннолетних, но могу сказать, что, к примеру, дети 7 лет, вот я обучал их сам лично, они уже изобретатели, могут там дроны сами руками собирать, прям паяльником, там все дела. То есть дети уже умнее взрослых, но мы их ограничиваем. Это неправильно. Пора все менять, и в принципе это легко сделать. Далее я бы в медицине сделал бы ориентированность, то есть в законодательстве надо менять не на процедуры, стандарты, а на результат. То есть есть такие мысли. Ну и таможенный реестр еще обязательно нужно поменять. Там он не работает, по сути, из-за того, что там есть кое-какие недоработки. Все. Спасибо вам большое. Илья Мурза, кезексизде ушул эле суроо. Да, я считаю, что... Повторим, может, и на русском, и на кыргызском. Я считаю, что народ страдает больше не от неправильных законов, а от неисполнения законов. Исполнительская дисциплина страдает, хромает. Вот, поэтому я считаю, что президенту, как гаранту прав каждого гражданина, надо обратить внимание на работу судей, на работу правоохранительных органов, чтобы всем жителям было отношение справедливое по закону, чтобы не было избирательности и, значит, свой не свой. Вот. Касательно законов, я бы добавил такой закон. Закон вернул бы, допустим, госстандарт, как при Советском Союзе. Если помните, когда каждый ввозимый и производимый товар проверялся на пригодность, чтобы не было ГМО, не было, чтобы всяких вредных содержаний. Поэтому я думаю, что больше всего народ страдает от неисполнения законов. Спасибо вам большое. Анда эмесе Чыңгыз мырзадан башка 3 талапкерибизде убакыт калган экен. 3-чү суроомду берсем. Талабек мырзада болгон 50 секунд калыптыр. Алдыңыздагы монитордон убактыңыздарды карап туруңуздар. Анда 3-чү суроону берсем, кайрадан эле жалпыча суроо. Бул маселе боюнча кээ бир талапкерлер токтолуп да кетти. Бирок кайра эле учурда ушул биздин билим берүү системасына кандай бир кардиналдык реформаларды сунуштайт элеңиздер? Талабек мырза, сизден баштайлык. Рахмат сурооңузга. Бул билим берүү реформа канча жылдан бери жасап келип атат. Мына акыркы жылдары 5 күндүк кылып салды. Мына балдар болсо 6-күнү окушпайт. Мына мектепте болсо мектеп жетишпейт. Бир класста бир 30 бала сабак ала турган болсо
андан көп балдар отурат. Бир гана мугалимден анча балдарга энергиясы жетпейт, ошол эле сабакты толук түшүндүрө албайт да. Анан мурункудай эле кылып эле 6 күндү кылып окутуп, анан балдарга тарбияны дагы бизди бала кезде субботник кылып уюштурчу да. Бул дагы өзүнчө тарбия. Балдарды жумушка алып келип үйрөтүү. Ал кезде дагы мугалимдер өзүнүн баягы акыл кеңешин айтып, Жақсы, рахмат, Талабек мырза. Уақытыңыз аяғына келіп шықты. Рахмат, Азамат мырза. Тот же вопрос, какие кардинальные реформы сейчас требует система образования на стране? У меня мало времени, поэтому я ускорюсь. Это моя любимая тема. Я хочу, чтобы наши дети больше игрались, больше проводили время с нами, больше отдыхали и меньшее время учились, но более эффективно. Первый принцип, чтобы чему-то научиться человеку, то есть маленькому ребенку, это должно быть необходимо. Если мы в первом же классе пойдем, покажем ему там, ГЭС, как устроен, мини-модель, покажем ему, как работает ветряная станция, как работает солнечная энергия, как двигатель работает. Если они смогут собрать сами электродвигатель, это можно делать с 1 класса. Я уже это делаю, да, со своими детьми. Они сами изучают там закон Ома, физику, химию. То есть дети очень умные, на самом деле, они гении, мы их сами ограничиваем. Поэтому нужно сократить количество обязательных предметов, увеличить количество на выбор предметов. Все это каждая школа должна сама регулировать вместе с родителями. Это вполне реально, тогда по возможностям дети будут учиться максимально хорошо. И нужно не бояться перенимать передовые технологии у частных школ и оставлять, обязательно сохранять старые проверенные методики даже советских времен, потому что у нас очень хорошая школа в свое время была. Хочу сказать огромное спасибо всем, у кого я учился и кого я сам учил. Спасибо. Спасибо вам большое. Эльмар мырза, тоже вопрос. Ну, смотрите, в данное время, так как мы баллотируемся по Первомайскому району, нам пока не приходится обсуждать минусы, плюсы нашего образования. Сейчас самые насущные проблемы, которые у нас имеются, это нехватка качественных высококвалифицированных учителей, нехватка школ, да, детских садов. Обязательно для того, чтобы это все у нас развивалось, поднималось, нам нужно вернуть все на прежнее место. То есть, если помните, дошкольное образование, да, в школах, как учить, в детских садах, как дети будут получать образование, если они остаются дома, допустим, да, на попечении братьев, допустим, бабушек, дедушек. Поэтому я предлагаю, что придя, допустим, в Джоркинеш, я бы поднял вопрос, вот прежде всего, мы хотим, вот сейчас коллега говорит, что надо много предложений. Вот я активный пользователь Facebook, многие предлагают норвежскую систему, кто-то израильскую систему, кто-то турецкую систему. А буквально 20 лет назад Турция сама была малограмотное население было. А теперь они приезжают нас учить, понимаете? Вот что обидно. Поэтому прежде всего нам нужно... Можно было бы сделать и продленку, да, но как сделать продленку, если на одной партии 3 сидят? В школах по 50 человек. Вот Азамат задел вопрос частных школ. Частные школы – это люди богатые, которые создали условия для богатых людей. Обычные бедные люди не могут себе это позволить. Нам нужно просто сделать так, увеличить школы, количество школ. Вот сейчас вроде бы наш президент собрался 15 школ строить. Это хорошее начало, это оживление. Просто нам нужно сделать так. Аттестацию провести учительского состава, поднять им зарплату и жесткий спрос. Вот мое мнение. А чтобы сделать продленку, улучшить это все, не хватает мест. Тут, получается, даже скоро в 3 смены надо будет учиться. У меня все. Поэтому надо начинать с этого. Создавать условия, а потом уже требовать. Спасибо всем большое. Ушунменен биздин бул бөлүгүбүз аягына келип чыкты. Кийинки бөлүктө биз башында айткандай ар бириңиздерге 6 минута берилет. Мында талапкерлер бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Суроону бир жеке талапкерге да узатсаңыздар болот, же болбосо жалпы катышуучуларга да узатсаңыздар болот. Эскерте кетүүчү жагдай 6 минута, жалпысынан 6 минута. Бербей туруп 6 минут өзүбүз пайдаланып айтып алсак болобу программабызды же бериш керекпиз? Жок, тилекке каршы дебаттын эрежеси боюнча суроо берүү маалы суроо беришиңиздер керек. Чыңгыз мырза, сизден баштайлык. Эскерте кетейин, суроо берип жатканда бул убакыттагы жалпы 6 минуттан кемтилет. Андыктан суроону дагы кыска жана нуска бергенге аракет кылсаңыздар.
сурооңуз Чыңгыз мырза. Атаандаштарыма баары тең эле жаңы жүздөр эке. Ошондуктан баарыбыз окшош эле экенбиз. Мен ийгилик каана каалайм баарыңыздарга. Эми биз мурун депутат болгон эмеспиз, сиздер дагы мен сыяктуу эле министр болгон эмессиз, аман баарыңыздарга чын жүрөгүмөн ийгилик каалайм. Ушул депутат болуп келсеңиздер, элибизге таза иштеп берет деген үмүттөмүн. Элге пайдасы тийген мыйзамдар жасап. Анан эми жогорку кеңешке бараткандан кийин ошо жогорку кеңештин функциясын кыскача айтып берип койсоңуз эле болду. Бул жалпы суроо. Жалпы эле, ийгилик каалайм да. Талбек мырза, анда сине баштайлы. Айтсаңыздар болду. Жогорку кеңештин функциясын айтып берип койсоңуз. Эми азыр конституцияны өзгөрттү, жакында эле жаңы мыйзам менен жашап атышат азыр депутаттар. Азыркы булардыкы чектелүү болуп калды, только мыйзам чыгарыш керек. Анан ошону иштеп чыгыш керек. Өкмөт тарабынан кандай маселе жаралса, ошолордор комитеттер карап, анан парламентке алып келип, ошолорду тактап, анан чыгарат да. Көп эмелери кыскарып калды да, мурунка караганда депутаттын баягы ыйгарым укуктары деп койсом болот. Бирок баягы өзү закондуу түрдө баягы конституциянын жазылган өзүнүн мыйзамы менен иштесе, полномочиясы иштетсе болот да. Болду жоңуз. Рахмат, Талбек мырза. Кыскараак айтып атам да. Да, Азамат мырза. Можно на русском для жителей? Конечно. Я понимаю, но для жителей. Вопрос, пожалуйста. Вопрос. Да, озвучите. Да, озвучите функции жогорку кеңеш. Первомай районунда, Биринчи Май районунда Хорошо. Я тогда отвечу. Вопрос такой: какие функции у жогорку кеңеша? Я отвечу: контрольная, представительская, законотворческая. Ну, если это так судить по сути, то есть. Но я не буду этим ограничиваться, я буду выжимать максимум. И более того, я буду выходить за рамки вот этих функций, смотреть со стороны и постараюсь исправить, сделать так, чтобы жогорку кеңеш стал за эти 5 лет еще лучше, чем был. Все? Спасибо большое. Эльман мырза. Ну, продолжая слова Азамата, на русском языке он сам за себя говорит. Законодательное собрание, то есть орган, который создает законы. Однако их основная функция – облегчить жизнь граждан. Да, путем лоббирования не интересов бизнеса, а путем лоббирования интересов простого народа, который доверил им свой голос и который ждет, когда будут улучшения. Вот их основная функция. Спасибо большое. Чыңгыз мырза, кааласаңыз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз дагы жооп берсеңиз болот. Атаандаштардын сөзү кээ бирөө туура. Жогорку кеңештин функциясы бул туура, албетте мыйзам чыгаруучу орган. Мурунку мыйзамда өкмөттүн курамын түзүмүн аныктаучу, контролдоочу. Азыр деле контролдойт. Азырда жана денонсация, ратификация, жер маселеси, жана үзөң кууш, каркара ошонун баары жогорку кеңештин функциясына кирет. Жана андан сырткары Кыргыз мамлекетиндеги бюджетти өкмөт сметасын түзүп алып барат. Алар бекитип берет бюджетти. Кайсы тармакка кетет, кандай кетет, мына ошонун баары функциясы. Анан биринчи функциясын билип барышыбыз керек го дейм. Статусун, анан функциясына рахмат. Жакшы, Талабек мырза, кезек сизде, атаандаштарыңызга сурооңуз болсо. Эми атаандаштарыбызга баарына ийгилик каалап кетет элем биринчиден. Анан баары тең баягы өздөрүнүн программаларын жазып, ушу аттанып атышат. Ушу кайсы ушул мамлекетибиздеги бир көйгөйлүү программаларды биринчи креслого отурганда кайсынан баштайын деп мындай оюңар бар эле. Бул жалпы сурообу, Талабек мырза? Жалпы суроо. Жакшы. Тогда, может быть, Эльман мырза, с вас начнем. Прослушал, дагы айтылып коесузбу, ойлонуп кеттим. Сиз депутат болуп калсаңыз, креслого жаңы отурганда эмнеден баштайт элеңиз? Мен эмнеден баштайт элем? Жана айтып кеткендей эле, азык-түлүк, коопсуздук, жанандай Кыргызстанда чыгарылган жана чет элден келген товарларга көзөмөлдөө, даже керек болсо иш козгогонго чейин ушул мыйзам эң биринчи. Элдин азык-түлүк коопсуздугу биринчиден. Экинчиден, жогорку кеңештин санын дагы кыскартканга дагы сунуш кылат элем. 60-ка деп. 60-ка.
Андан башка да ошол элдин жашоосун жеңилдеткенге эми мында карасак аябай очундуу маселелер көп экен. Ошолорду азыр бири-бирден тергенде убакыт деле калбай калат экен. Ошондуктан баарыбызга мен ишенем, биякта тургандын баары адал иштеп, өз күчүн аябай элге кызмат кыларын. Жакшы, рахмат. Азамат мырза, ваша очередь, какую проблему вы поднимете в первую очередь и какой законопроект вы бы предложили в случае избрания депутатом Журнеш? Андан кийин чыңыз мырза сизде кезек болот. Как вы можете наблюдать, большинство депутатов постоянно заняты именно срочными вопросами, которые актуальны на данный момент возникают. Это очень важно, нужно быть в моменте. Помимо этого, я хочу заняться вопросами, которые кажутся несрочными, но более важные. То есть я свою сферу хочу сместить именно на не такие срочные, но тем не менее такие важные вопросы. К примеру, я хочу заняться вопросами питания, продовольственной безопасности. Этот вопрос давно висит над нами, но так как мы еще не голодаем, люди из-за того, что массово не умирают, на это мы внимания не обращаем. Этим вопросом я займусь, а также важный вопрос именно в основном здоровье и образование. То есть времени мало, я в программе это указал. Азамат.kg. Спасибо большое. Чыңгыз мырза, кайсыл көйгөйдү биринчи көтөрүп, кандай мыйзам долбоорун сунуштайт элеңиз деген суроо Талабек мырзадан. Абдан тар экен, мен жана дагы сүйлөй албай калдым. Эми мен жанагы сөзүм сүйлөп атып кыскартып калды. Бизде мыйзамдар көп деп атпаймынбы? Мыйзам алтын тамга менен жазылса дагы, жүрөгүңдө иманың, адеп ахлагың болбосо, ал иштебейт экен. Анан эми барганда биринчи баш аяган жыйынып алгандан кандай иштерибизди ошондо көргөзөбүз. Кудайым буйрса, элибизге адилет, так, туура, коррупционерлерге каршы мыйзам жазып иштеп чыгабыз. Туура. Баары эле жазабыз, башканы кылабыз деп айтат. Тигини кылабыз, муну кылабыз деп. Тилекке каршы калп мыйзам жаза албагандар бар. Өздөрүнүн статусун, функциясын, жана башкасын билбей туруп, кантип мыйзам жазат. Кайлдордо жүрүп забошный бүткөндөр. То есть ошондуктан мен калп айтпайм. Мен на YouTube каналдарда, Facebook'ta активный катышып сүйлөп, жазып та жүрөм. То есть бүгүн кандай болсом, жогорку кеңешке кырганда да ошондой. Азыр мына 80 мен тиги кимге кечиресиз, депутатка бараткан атандашка айта элем, 60 айта элем деген бул популисттик. Себеби мен президент болсом дагы кечирип коюңуз. Мага 10 эле депутат жакшы, аны башкача башкарганга. Көп түшүнбөйт. Легендарлуу парламент эмне үчүн легендарлуу болду эле? 350 депутатты ошол кезде Акаев Аскаркаевич башкара албай, маселен, онун камайт. Онун бизнесмен 100. То есть ону ошентип дагы 100-ün тең онун камайт, 100-ün бизнесмен, бир 20-30 бизнесмен өпкөзүн үзүп коет, кыскартты да. То есть калган туугандардын жумуш берет. 200-ün кайга алып барасың? Тескерисинче депутаттын санын көбөйтүп туруп, айлык акысын кеткен чыгымды азайтып салыш керек. Ошондо көпчүлүк болсо башкара албайсың. Маселен, Акаевди, Бакиевди, Жээнбековди революция болду. 2000 киши менен кыла албайсың да, туурабы? 10 000, 20 000, 30 000 киши менен кыласың. Анан ошону мындай терең ойлонбой туруп айткан бул сөз. Анан Кудайым буйрса барып калсам, сиз жана берген сурооңуздар общий эле. Мен экс-президенттердин макамын алдыртам. Атамбаев, Акаев, Бакиевде жок. Азыр Отунбаева, Жээнбековда бар. Экөөнө элдин эсебинен 3 миллион сом бөлүнөт айына. Пенсиясы бирөө 296 000, бирөөнүкү 175 000, андан сырткары көптөгөн чыгымдар бар да. Ошонун баарын жокко чыгарыш керек. Эмне үчүн теңчилик болуш керек да. Эмне жетпейт? Резиденцияда жашайт жана башка. Эгер элим колдоп шайлап берсе, жана профессор, генерал, академик деген бар, шереңке ойлоп чыкпаган 100 000ден ашык алган пенсиялар бүт баарын жокко чыгарабыз. Барсак. Эки президенттин гана то есть экс макамын алганда, то есть 3 миллион бөлүнөт, айын бир жылда 30 миллиондой. А генералдардыкы дагы бир айда профессор академиктерге 30 миллиондой бөлүнөт. Жалпы элге, мына пенсионерлерге бирдей темпте 10 000 сомдон кем эмес пенсия бериш керек. Анан биринчи мындай иллюстрация тазаланууну талап кылып, ошого мыйзам иштеп чыгып туруп, мисалы үчүн мектеп боюнча айтты, жана мен жетишпей калбадымбы? 30 жылдан бери бир мектепти жетектеп келаткан жетекчилер бар. Өзүнүн менчигиндей кылып, анан кантип ошондон бир оңолуу болот? Биринчи ошолорду иллюстрация кылыш керек, тазалануу. Мына ошондон кийин анан кылсак болот. Рахмат, дагы убагым кыскарып калбасын. Жакшы, рахмат. Азамат мырза, талапкерлерге суроолоруңуз. Можете, да, еще раз озвучить, можете на государственном или на официальном языке. Биринчиден баарына ийгилик каалайм. Анан кыргыз тилинде жооп суроо берейин.
азыр бизде деген силер машина айдайсыз туурабы? Мисалы, мен велосипедтебем. Анан жөө көп базам да. Анан ушундай азыр аябай суроо болуп атат. Сиз шаар чоңоюп кетти, пробкалар болуп атат бизде. Анан жакын арада сиздин ойлоруңуз кандай? Ушу велосипед жөө базуучуларга көбүрөөк жолдор болуш керекпи же машина айдагандарга жолдорду кеңейтишибиз керекпи? Магабы же? Общий баарыбызга кандай кайсы тарапта турасыз? Анда Чыңгыз мырза кайрадан сизден баштайлыкпы? Макул, менден баштаңыздар. Туура айтасыз, биринчи ген планды болуш керек. Шаардын ген планынчы. Анан ошого жараша иш кылыш керек. Маселен, менимче сиз жакшы суроо бердиңиз. Мен өзүм машина айдаганды билбейм. Алматылык биздин залкар адамыбыз Чыңгыз Төрөкулович эки нерсени билбей кеттим дептир, бейиште болсун. Бирөө компьютерди билбей кеттим, бирөө машина айдаганды деп. Ансыгандай менде катастрофа болуп, кичинекей кезимде ошо техника автоунаадан авария болуп, анан бутум сындырып, ошондон кийин азыр машина айдаганга кызыкпайм дагы, түшүнбөйм дагы, но велосипед менен жүргөн жолдорду көбөйтүш керек. Себеби экология булганбайт биринчиден. Экинчиден, мынакей бизде солярка, нефти жагы, бензин, солярка асмандын башына мына жаз кыйладат турабы. Анан Бишкек, сиздин сурооңуз боюнча, Бишкек шаарында мындай экология өзү Фрунзе Советтер Союзунун убагында СССР боюнча бир 2-3 турган шаар экен. Таза экологиясы боюнча да Воронежден кийин го дейм, 2-орунда. Анан биз азыр бүт аба талкаланды, мына ошон үчүн велосипед эгерде ген планды көрүп, ошого иш кылыш керек деп ойлойм. Сиздерге. Жақсы сұрау болды. Сұрауыңызға рахмат. Мен бір нәрсені айтат элем. Мына Европаларда, мамлекеттерде жүрдім. Ал мамлекеттерде машинанын налогу өтө чоң. Анан эски машинелерди айдаш үчүн чоң налогду төлөшөт. Ал мамлекеттерде мындай машиналарды айдабай, баягы общественный транспорт деп коебуз го, автобус, троллейбустар менен көп жүрүшөт да. Себеп дегенде, андан кийин келип ойлонуп көрсөм, бир унааны айдаш үчүн бир семьянын каражаты кетет экен. Бензинге где-то бир $200 кетет экен. Анан аны дагы тетиктери бар, оңдой турган жери бар. Анан мен ойлойт элем, биздин элибиз акырынан өтүп отуруп, ошол бир ошол жолго барат окшойбуз деп атам да. Себеп дегенде, бир машинаны карап отурсаң, азыр бир 10 машинеден бир 2 же 3 эле 2 киши отурат, калган бирден машина. Пробканы айтып көрүңүз, ошо бир жерге барам десеңиз, турасыз. Анда санда бир маршрутка, анда санда троллейбус, автобус көрүнбөсө, бүт баардык жеке менчик унаалар менен жүрүшөт да. Анан эми мен учурдан пайдаланып, шаарыктарга дагы айтып кетет элем. Ушу унааларды тыштап, ушул колдон келсе, бизге жанагындай экология тазалуу жана электро унааларды алып келсек деген бияка экологиясы да таза болот. Анан ден соолукка жакшы, велосипедтердин көбөйтүп, ден соолукту чыңдаганыбыз жакшы болот деп ойлойм да. Жакшы, рахмат. Элмен мырза, сиздин жообуңуз. Буга чейин айтылгандай, Воронеж деп айтып атасыңар, Бишкек таза шаар болгон дейсиңер. Анда деген внутренний миграция деген жок болчу. Анда деген колхоз бар болчу, анда деген совхоз бар болчу. Элдин баары айылдарын деле өнүгүүсү акырындан оокатын кылып жүргөн. Бишкекке окуган эле келчү. Окуп кайра кетет, кетпесе биякта орун бош болсо иштеп калышчу. Азыр внутренний миграция аябай, ички миграция күчтүү аябай. Калгандар Москва, Россиялар кетип атат, Казакстан кетип атат, Турция кетип атат. Бирок калгандар айылда иш жок. Бишкекке келишет. Бул смогтун проблемасы машинада эмес, бул деген жанагы Бишкекти коршоп алган жаңы конуштарда карапайым элде акча жок. Не то что газга, даже азыркы көмүргө акчасы жок, ошон үчүн болгон жанагындай пластик өрттөшүп. Анан Россиядан келген, мен ойлойм, я считаю, азамат, что
Да, конечно, велосипедные дорожки нужно строить, они и строятся. Если вы видели Южная магистраль, да, она вся сейчас потихоньку, по Советской вверх, выше магистрали. Потихоньку работа ведется. Да, совсем власти тоже обвинять в бездействии нельзя. Да. Но у нас условия, вот он правильно сказал, генплан надо смотреть, у нас условия для велодорожек не соблюдены. У нас город маленький. Еще хорошо в свое время Турдакун Усубалиев еще советская власть успел заложить, да, там центр Бишкека, хоть там мрамором заложить. Бишкек маленький город. Если вы были в Москве, в Минске, в Баку и в больших городах, там проспекты, там, да, там улицы, там заложено это все. А мы как бы вот, как периферия, кыргызам так пойдет деген, поэтому мы должны это все исправлять. Но опять-таки первым делом, я считаю, избежать смога, это надо газифицировать. Но опять-таки народ безработный, у них не то, что на газ. Газ чуть-чуть дороже, чем уголь. На уголь денег нет, поэтому топят всякими отходами, да? Пластиком, бутылками, с резиной. Поэтому надо поднимать благосостояние народа, и потихоньку народ сам поймет. Он захочет, он сейчас не хочет на велосипед садиться, он хочет кушать. Давайте накормим народ. Вот мы все здесь из благополучных семей, да, можем себе позволить частной школе и прочее, прочее. А в основном население голодает. Поэтому я считаю, что надо контроль поставить на ввозимый транспорт. Раньше с Японии завозились хороший транспорт, но из-за того, что правый руль отменили по правилам Таможенного союза, да, но хотя с России весь хлам завозится. Ну, я да, бы поставил немножко уже отошли, по-моему, от вопроса. Нет, Азамат Мырза. он, значит, смога вопрос, или чисто велосипедный? Время тоже ваше, чтобы не этот. Болдубу? Анда, Азамат Мырза, өзіңіздің сұрағыңызға жооп бересіз бе? Мне очень понравились ответы, на самом деле, потому что все правильно. Единственное, чуть-чуть все-таки свою часть внесу. Велосипед – это решение. То есть не только велосипед, ходить пешком. То есть просто мы становимся здоровее. К примеру, я раньше весил там 90 килограмм, у меня были проблемы со здоровьем. Просто благодаря ходьбе и то, что я регулярно стал ездить на велосипеде, я стал здоровым, абсолютно здоровым. Голова лучше работает, здоровье лучше, дети, вся семья там на велосипеде, от машин полностью отказались. Почему? Потому что велосипед в итоге, вот этот более здоровый образ жизни привел к лучшему благосостоянию. Есть нам стало больше, больше денег стало в семье, мы стали питаться здоровее. Что я скажу по поводу противостояния автомобилистов и велосипедистов? Из-за того, что в парламенте нет велосипедистов, скажем так, да, вот я не буду в общем говорить, пешеходы, скейтеристы, скутеристы, много чего. Из-за того, что они не представлены, сейчас все решается в одну сторону. А в итоге это, знаете, к чему приведет? Скоро нам придется центр города закрывать от машин. Потом нам придется еще какие-то ограничения вносить. И мы все равно не справимся. Если я попаду в парламент, то именно вот эти вопросы я смогу решить более так естественно, более гармонично. То есть таким образом, чтобы было удобно и автомобилистам, и велосипедистам. И вот этот вопрос с пробками в городе, конфликт между пешеходами, грубо говоря, и автомобилистами будет решен лучшим образом. Это все с учетом генплана. У нас есть сообщество, велосообщество есть, у нас есть и другие сообщества, где решение давно уже готово, просто их представителя нет. Вот я буду их представителем. Надеюсь на поддержку также. Спасибо. Спасибо вам большое, очень интересно, Азамат Мырза. Эльман Мырза, кезек анда сизде, атандаштарыңызга суроңуз. Азамат Мырза кыргызча жакшы билбейт экен, ошондуктан орусча суроо берсем баарына түшүнгөндөй болуп. Жок, айта берле, просто. Эмне себептен ошол 30 жылдан бери Бишкек шаары жаңы конуштары менен ошо жылдан жылга жаңы конуштар чоңоюп атат, коюп атат. Бирок көйгөйлүү маселелер түгөнбөй койду. Эмне себептен силер кантип ошол көйгөйлөрдү кыска арада кантип чече аласыңар? Рахмат сурооңуз үчүн. Мен баштай берейинби? Азамат Мырза, баштасаңыз болот. Шайлоодон шайлоого чейин, шайлоодон шайлоо болгон сайын элдерди биздин аткаминерлер келип алдап, чындыгын айтканда биз силерге жол салып беребиз дейт, детский площадка салып беребиз дейт, суу өткөрүп беребиз дейт, кылат. Мисалы жол салып беребиз десе, барып туруп жана гравийден төгүп коет көчөлөргө. Детский площадка десе, эптеп-септеп, темирден, мындай начар площадкадан коюп коет.
ушундай начар эптеп-септеп эле решение кылат, анан бир жамаат менен сүйлөшүп ал жерден добуштарды алат. Азыр деле ошондой болушу мүмкүн, мисалы да. Анан ушундай жыл массивдер көбөйүп келатат. Жыл массивтерде условия жок. Эмнеге условия жок? Анткенде стандарттар жактан өтпөйт деп же документтерин бербейт, нормально суу өткөрүп алайын десечи, мисалы элдер өзүлөрү эле методо машара бүт өткөрүп алат, жаза алат. Мисалы мен деген депутат болуп калсам, элдер менен сүйлөшкөндө эле мына барам, бир жерди мэриядан алып берем, мындай жакшы жерде, ошол жерге келип туруп, мына могул жерде мектеп болот дегенде ошол жерде мектеп салып салабыз. Вот примерно мен жителдер түшүнөт да, документтерин кылып берсем, кылып коебуз ошону. Могу жыл массивтерди кошуш керек шаарга. Булар деген шаар менен чогуу эле негизичи. Бирок на данный момент Балконский деп мындай ачык айтайын, Балконский, Жертамский деп бөлүнөт. Андай болбош керек. Баары чогуу, баарыбыз чогуу, өнүгүшүбүз керек. Ошо? Рахмат. Жакшы, рахмат. Таалайбек мырза, сиздин жообуңуз? Так, сурооңуз жакшы экен. Бул сурооңуз болсо, эмнеге конуштар чоңоюп атат жылдан жылга? Бул мамлекеттин биздин айылдарда келип аткан мигранттар, ички мигранттар. Бул эмнеге себептен көбөйүп атат? Ал жакта жумушсуздук, жумуш орду жок. Элдерибиз кандайдыр бир оокат кылыш керек да. Анан баары ушул Бишкек шаарына келишет экен, бир жерге орношот экен, бир жерден жер алышат экен. Ошо жерди алышып, бу да көйгөйлүү суроо. Эми аларды айтып отурсак, бул көп нерсе убакыт талап кылат экен. Анан акырынан отуруп, мына акыркы 30 жылда мына Бишкек шаарында где-то 15ге жакын конуш курулуп кеткен экен да. Анан эми ушул курулушка болгондон кийин бул жөнөкөй эле келишкен жок да элдерчи. Эгер ошол илгерки колхоз, совхоздор болсо, ошол жерден эле өзүнүн баягы жумушун, оокатын кылдып жасап келе беришмек да. Баягы жумуш жоктугунан, өздөрүнүн баягы кыйналганынан ушул шаарга келип, ушул жерден иштеп, ошол жерге таамын куруп, ушул жерде отурукташып калышты да. Мына алыс барбайлы, мына Баткен, Тажикстандын окуясында эле мен билгенден эле мына былтыр көптөгөн адамдар бияка көчүп келишти. Квартира алышат берден, оокат кылышат, анан бир жерди сатып алышат. Ошентип биздин мамлекетибиз ушул сырттагы миграцияны багы карабай койгондукта, ошол орду Нарын областы боюнча, ар бир областы боюнча жумуш ордуларын таап, бир камсыз кылып, жаш балдарды алып калса, мынча конуштар көбөйбөйт эле деп мен ойлойт элем да. Сурооңузга жооп бердим деп ойлодум да, кыскача. Жакшы, анда эмесе Чыңгыз мырза, сизде болгону 30 секундаңыз бар экен. Ушул убакыт аралыгында жооп берүүгө аракет кылсаңыз. Ген план жок. 30 жылдан бери захват болуп келет. Бишкекте эмес, мамлекеттин ген планы жок. Тартип жок. Ошондуктан ушундай акыбалга келдик. Чоңдор алат, жердин баарын алып койгон, $100 соттогон. Кийин 5-10 миңден саткан. Муну мамлекет чек коюш керек болчу. Тартип кылыш керек болчу. Советтер Союзунда тартип бар болгон үчүн жана сиз айткандын бар болгон. Мен убактым тар экен, Жакшы, рахмат. Анда эмесе Элмин мырза, өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп берүүнү каалайсызбы? Сиздин убактыңыз. Мен билгендей, бул Бишкек шаарынын бюджети, салыктары бүт общереспубликанский бюджеттин бир 60-70% түзөт экен. Ошол себептен Бишкектин акчасы Кыргызстан бою таркатылат экен 7 тубанга. Эми канча ошо эгемендүүлүк болгондон бери Бишкек багып келет экен. Ошо 7 тубанды мен ойлойм, ушул бөлүнгөн Бишкекке болгону өзүнүн акчасы 10-15-20%ке акча калат экен. Мен ойлойм, ушул акчанын бир 30-40%га көтөрсөк, Бишкекке калса, ошо менен жолдор да курулат, жаңы конушка эч ким депутатка муктаж болбойт, сен салып бермесе добушун берем деп жок. Өкмөт өзүнүн ичинде аттак калат, так аткарат, анан депутаттар өзүнүн мыйзамын жазып эле, сону иштеп калышат. Менин оюм ушул. Жакшы, рахмат. Анда эмесе биздин талапкерлерден Азамат мырза менен Таалайбек мырза дагы убакыт калган экен. Эгер кааласаңыздар, өзүңүздөрдүн позицияңыздарды бекемдеш үчүн ушул убакытты колдонсоңуздар болот, бирок эскерте кетейин, акыркы 1 минутта да сиз шайлоочуларыңыздарга кайрылуу жасай аласыздар. Анда Азамат мырза, сизден баштайлык. 1 минутаңыз. Что я хочу сказать? У нас все есть. Я
считаю, что вокруг нас у нас уже все есть. То есть мы живем, дышим, люди вокруг помещаются на самом деле. Просто вот эта жадность, то, что мы боремся все время друг с другом из-за несправедливости, ощущения несправедливости, создает все эти проблемы. Когда мы будем работать более грамотно, у меня есть идеи насчет этого. То есть общий такой диалог, площадку предлагаю создать, на которой мы будем дискутировать, создадим манифест гражданина, который позволит нам создать синергию. То есть мы, как в пословице, да, лебедь, рак и щука договорятся и пойдут в одну сторону. Я предлагаю начать с этого. Таким образом мы быстрее пойдем вперед. Пункт за пунктом мы будем создавать манифест. Для начала горожанина начнем. Вот, можно Первомайский район взять как опытный вариант, экспериментальный. Я это уже проверял. Небольшая организация, это работает. И сразу пойдут шаги вперед. Мы не будем спорить. Мы пойдем вперед. Спасибо. Спасибо вам большое. И Талабек мырза, балким ошол талапкерлердин кайсыл бир суроосуна толук менен жооп бере албай калдым деп калгансыздар. Ошол үчүн 33 секундаңызды колдонсоңуз. Баарына эле жооп бердик. Анан эми мен бир көйгөйлүү суроолор боюнча да жөнөкөй эле адамдардын суроолорун көтөргүм келет да, анан ошону чечкенге мен аракет кылгым келет да. Алыс барбайлы мына былтыр кургакчылык болду биздечи. Чөптүн баасы 500 сомго чыгып кетти. Мына азыр 400 сомго чыгып атат. Бұл жөнөкөй эле карапайым адамдардын көйгөйү да. Бул чөп кымбаттагандан кийин продукция бүт баары кымбаттайт. Мына көрүп атабыз базардачы. Суу чарбасын биз көтөрүп, мына Садыр Нуркожоев азыр угуп аткан болсо ошого да кайрылып кетет элем. Эгер биздин суу сактагычыбызды жакшынакай кылып сактап иштетсек, анан казактар Убактыңыз аяктап калды, Талабек мырза. Кечирим сурайбыз. Анда эмесе, урматтуу талапкерлер, ушуну менен бул бөлүк дагы аягына келип чыкты. Азыр алдыңыздарда ар бириңиздерде 1 минутадан убакыт бар. Бул 1 минутада шайлоочуларыңыздарга кайрылып алсаңыздар болот. Элме мырза, сизден баштайлы. Уважаемые избиратели Первомайского и Свердловского района города Бишкек, вы стоите перед выбором, за кого отдать свой голос. Было время, когда наши предки под страхом смерти не отдали нашу родину фашистам. Я вас всех призываю голосовать своим сердцем. Не поддавайтесь на провокации, на уловки, на подкуп. Не продавайтесь и не покупайте. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня и дальше у нас будет только подъем, расцвет, и мы все-таки будем в списках благополучных стран. И это, как сказал Исхак Разаков, «Сенак болсоң, менак болсоң, коомда таза болот». Поэтому давайте будем честны перед собой ради светлого будущего наших детей. Спасибо за внимание. Искандеров Ильман, номер 5. Спасибо вам большое. Азамат Мырза, у вас 1 минута на обращение к своим избирателям. Если вы досмотрели до этого момента, то, скорее всего, вы очень ответственный гражданин. Меня зовут, напомню, Мамицадыков Азамат Нурбекович. Я иду под номером 7. Надеюсь, что эта цифра принесет мне удачу. Вас, как избирателей моих, попрошу активно делиться информацией обо мне, так как я рационально использую свой бюджет, стараюсь, даже если победить, я должен победить честно и эффективно. Поэтому очень прошу вас помочь мне, каждому. То есть будьте моими, грубо говоря, бесплатными волонтерами, да? Хоть в законе такого нет, волонтерства. Желаю всем удачи. Все будет круто. Если вы хотите, чтобы страна шла не как раньше, а чтобы у нас были чудесные изменения, то есть то, во что сложно поверить, то ваш выбор — это я. Я привык ломать шаблоны, делать то, что другие считают невозможным. Таков мой путь. Спасибо. Спасибо вам большое, Азамат. Талабек мырза, 1 минутаңыз бар. Мына эми буга чейин кандай шайлоолорду өткөзүп келгенибизди мына баарыбыз билебиз. Эми ойлоп атам, таза бир булганбаган мен шайлоочуларга кайрылып кетет элем. 1-Май округуначы жакшынакай бир таза инсандарды тандып алыңыздар арабыздан. Татыктуу, силердин жүгүңөрдү көтөрө турган, эл үчүн иштейм деген, бир болбогон, бир жарыбаган, тыйынга алданып калбаган, силер үчүн кандай болсо да күйүп, силер үчүн бара турган адамдарды тандап аларга мен ишенип кетем. Анан эми өзүм жөнүндө айтып кетсем, бир агитаторларды көптөгөн акчалар менен каражатым болбосо дагы агитаторларды, рекламаларды жасап, биз иштерибиз менен тастыктап кетебиз да. Анан
Өзгөчө Бишкек шаарыбыздагы көйгөйлүү маселелерди чечүү бул биз тажрыйбабыз менен тактап кеттик элек. Эрким да жетет, менин билимим да жетет. Ошонун баарын жаза. Жакшы, рахмат. Убактыңыз аягына келип калды. Чыңгыз мырза, сизде дагы 1 минута шайлоочуларыңызга кайрылыңыз. Урматтуу 1-май районунун жашоочулары, Первомайский районунун жашоочулары. Мен сиздерге өтүнүп кайрылат элем. Мен мынакей 27 округ 1-майдан баратканда менин номурум 14 номур. Сиздерден суранам, эгер мамлекеттин келечегин, балдарыңардын келечегин ойлосоңуздар, жаңылбай тандоо кылыңыздар. Мен эгер Кудайым буйруп барып калсам, Первомайский районунда 1-май району уят кылбай турган депутат болуп тура алам. Кантип 88 депутат бар азыр. Экөө барса 90 болот. Мен ал жерге барганда силерге эмне керек экенин да билем. Жол, мектеп, ФАП жана башканын баарын казынадан бөлдүрүп барып берем. Ага билимим, духум, күчүм да жетет. Сүйлөшкөнгө кемиси болбосун, кандай бийлик болбосун, алар силердин төккөн 4 салыктын эсебинен бюджеттен бөлдүрүп барам. Урматтуу 1-майдын жана жалпы Кыргызстандын жашоочуларына айтарым. Баягы эле чоңдор, баягы эле адамдар келип атат. Чоң атасы, чоң апасы, атасы, баласы, өзү. Кепке каршы убактыңыз аяктап калды, Чыңгыз мырза. Анда эмес, Чыңгыз мырза, убактыңыз аяктап калды. Баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Ушуну менен биз бүгүнкү дебатыбызды жыйынтыктайбыз. Дебатты каянчабызга келип, талкуу уюштуруп бергениңиздерге ыраазычылык. Баардыгыңыздарга алдыдагы шайлоодо ийгилик каалап кетмекчибиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен Бишкек шаарындагы 1 мандаттуу 2 округтан жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына ат салышып жаткан талапкерлердин 1-чи дебаты аяктады. Эртең кайрадан ушул эле 5-каналда саат 21:00-дө ушул эле номер 27-чи 1-май шайлоо округу боюнча көрсөтүлүп жаткан талапкерлердин 2-чи тобу чакырылган. Бүгүнкү дебатка болсо 1-май шайлоо округунан келген Илман Искендеров, Мамбет Садыков, Азамат Нурбекович катышты. Ошондой эле Токтогожоев Талайбек Самудинович жана Капаров Чыңгыз Капарович. Берүүнү мен Гүлзат Иманова алып бардым. Эртеңки дебатка чейин саламатта калыңыздар.